Саламатсыңарбы, урматтуу студенттер? Биз кезектеги онлайн сабагыбызды баштайбыз. Биз бүгүн 11-чи практикалык жумушка келдик. Практикалык жумуш. Сабактын аталышы информатика. Бул информатика сабагында Pascal ABC программалоо тили колдонулат. Өтүлүүчү тайпалар IVT 1.19 жана IVT 2.19 тайпалары. Багыты информатика жана эсептөө техникасы. Окутуучу Ормонова Элнура Маматкадировна. Биздин бүгүнкү өтүлүүчү тема файлдар менен иштөө. Сабактын максаты Pascal тилиндеги файлдык типтерди үйрөнүү. Студенттерге эки текст файл менен иштөөнү үйрөтүү. Маалыматтарды кирүү жана чыгаруу жолдорун үйрөтүү. Файлдарды уюштурууну жана аларды маалыматтарды иштеп чыгууда колдонууну үйрөтүү. Сабакка керектелүүчү материалдар. Бизге эки программа керек болот. Pascal ABC программалоо тили жана Microsoft PowerPoint Office программасы жана башка программалар. Керектелүүчү каражаттар. Компьютер керек болот бизге, планшет же болбосо мобилдик түзүлүш, андан сырткары интерактивдүү дасканы колдонсок болот. Эми бул сабакта студенттер, силерде кайсыл компетенциялар калыптанат? Биринчиси, жогорку даражадагы өз алдынчалуулукта заманбап билим берүү жана информациялык технологияларын колдонуу менен жаңы билим алууга жөндөмдүү. Экинчиси, маалыматты алуунун, сактоонун, кайра иштетүүнүн негизги усулдарына, ыкмаларына жана каражаттарына, маалымат башкаруунун каражаты катары компьютер менен анын ичинде глобалдык компьютердик тармактарда жана корпоративдик маалыматтар системаларында иштөөнүн шыктарына ээ. Мына ушул эки компетенция силерде бул сабактын аягында калыптануусу керек. Эми мурда өтүлгөн сабактан эске салуучу эки түшүнүктү карайлы. Биринчиси, клавиатуранын жардамында маалыматтарды кирүү кайсы оператор менен ишке ашат? Биз буга чейин программа иштеп жатканыбызда бул суроого ар бир программада кездешебиз. Кандай деп ойлойсуздар? Албетте, азаматсыңар read жана readable. Кийинкиси, кайсы оператордун жардамында маалыматтарды экранга чыгарууга болот? Албетте буну баарыбыз эле билебиз. Write жана writable. Сиздер азаматсыңар. Файлдар боюнча кыскача түшүндүрмө берели. Бүгүнкү тема боюнча. Эмне себептен маалыматтар кирүү жана чыгаруу операторлоруна азыр токтолуп жатабыз? Себеби бүгүнкү өтүлүүчү темабыз ушуга байланыштуу болмокчу. Азыркыга чейин программага маалыматтар клавиатуранын жардамында кирилет. Башкача айтканда, адамдын катышуусунда, адамдын жардамы менен. Мындай жол менен маалыматтар кирүүнүн интерактивдүү режими деп аталат. Өтө чоң өлчөмдөгү маалыматтарды берүүдө программалоо тилдеринин баарында файлдар колдонулат. Файлдар Pascal ABC программалоо тилинде 3 түргө бөлүнөт: текстик, типтүү жана типсиз болуп. Бул 3 түрдүн биз текстик файлына бул практикалык жумушта токтолобуз. Практикалык сабакты аткаруу менен файл боюнча толук жана жеткиликтүү түшүнүк алабыз. Бул жерде бизге практикалык жумуш берилген. Бул практикалык жумушту Pascal ABC программалоо тилинде карайбыз. Азыр бизге эң жөнөкөй гана программа берилген. Эки сандын суммасын чыгаруучу. Бул кандай иштейт? Бул жөнөкөй гана, эң жөнөкөй гана программа. Мында
өзгөрмөлөрдү жарыялоочу атайын бөлүк var. Мында биз программада колдонулуучу өзгөрмөлөрдү жарыялап алабыз. A, B жана sum деген. Кийинки кадам ал өзгөрмөлөрдүн типин жарыялайбыз. Тип дегенде ошол өзгөрмөлөр кандай типке кирет? Сандык тип же болбосо жолчолук тип, логикалык типтердин аябай түрү көп. Биз бул өзгөрмөлөрдү сандык тип деп, integer деп жарыялап алдык. Андан кийин программаны баштайбыз. Begin операторунун жардамында. Read операторуна биз токтолуп кеттик. Бул A жана B өзгөрмөлөрүнө маани кирүү үчүн колдонулат. Андан кийин эки өзгөрмөгө маани бергенден кийин ал эки өзгөрмөнүн суммасын чыгарышыбыз керек. Ал үчүн биз sum барабар A плюс B деп жазып алабыз. Кийинки кадам write. Биз анын жыйынтыгын, чыккан жыйынтыкты, эки сандын суммасынын жыйынтыгын экранга чыгарышыбыз керек, бизге көрүнүш үчүн. Ал үчүн биз жана дагы эле текстте көрдүк да буну, write деген операторду колдонобуз. Write A плюс B барабар жыйынтык бизге чыгыш керек. Бул end деген ар бир программанын аягында жазылуучу кызматчы оператор. Аягында чекит белгиси коюлат. Бул жөнөкөй гана программа болду. Эми ушул программаны биз файлдарда иштеп көрүшүбүз керек. Башкача айтканда, жыйынтыкты жана берилген өзгөрмөлөрдү биз файл аркылуу берүүнү үйрөнүшүбүз керек. Ал үчүн ушул эле программаны биз башкадан ат менен сактап алабыз. Биз рабочий столго папка чалганбыз. Мына ошол папкага sum file деп атын өзгөртүп жазып алабыз. sumfile.pass сактайбыз. Мынакей бизде файлдык программаны сактап алдык. Эми бул программанын үстүнөн иштөөнү жүргүзөбүз. Файлдар менен иштөөнүн жолдорун жана алар менен иштөөнүн бир нече операторлорун карап өтөлү. Pascal'da файлдар менен иштөө кандай жүргүзүлөт? Биринчи кезекте биз папка ачып алышыбыз керек. Биз ачкан файл папкасы мисалы. Ошол файл папкасына бизге керектүү болгон программа жана ошондой эле текст файлдардын бардыгы ушул папкага сакталыш керек. Биз папка ачып алдык. Ал папканын ичине биз азыркы sum file деген программаны ошол папканын ичине сактап алдык. Эми файл менен иштеш үчүн бизге эки файлдык текстик документ керек болот. Input текстик файлы жана rest деген жыйынтыкты чыгаруучу текстик эки файлды чыгарып алдык. Бул жерде мына ушул sum file биздин программабыз бул жазып жаткан. Бул дагы папкада сакталыш керек. Input файлы, анан результат файлы бардыгы бир папкада сакталуусу керек. Бул сөзсүз түрдө аткарылышы керек. Андан кийин биз программаны жазганда ал программага маани бериш үчүн input файлына барабыз. Башкача айтканда, жанагы read операторунда берилип аткан A жана B'га input'тан маани беребиз. Input аркылуу. Ал жерде ал эки өзгөрмө иштелип, кайра программаны иштетишибиз керек. Эки өзгөрмөгө маани бергенден кийин программаны иштетебиз. Программаны иштеткенде анын эки сандын суммасын бизге башка бир файлга, результатка, жыйынтыкка чыгарып бериш керек. Файлдар менен иштөө мына ушундай жол менен жүргүзүлөт.
Эми файлды ачуу керек, файлдарды ачуу керек. Ал үчүн бир нече варианттары бар. Бизде бир нече операторлор файл менен иштөөдө сөзсүз түрдө колдонулат. Биринчи оператор бизде reset оператору. Кашанын ичинде көргөзүлгөн f бул ошо файлдын аталышы, файлдык өзгөрмөнүн аталышы. Бул reset оператору кирүү файлын ачат, кирүүчү файлын. Эгерде файл жок болсо, анда ката чыгып калат. Rewrite, мында дагы f файлдык өзгөрмөнүн атын беребиз. Файлды түзөт же башкадан жазат. Ал дегени мурдагы маанини өчүрүп, жаңы маани жазат. Эгер файл жок болсо, анда башкадан түзүлөт. Append файл түзөт, ачат жана ар бир маанини сактап, кийинки жолчого жаңы маанини жазып берет. Эгер файл жок болсо, анда түзүлөт. Эң керектүү жана көп колдонулган команда болуп эсептелет. Андан кийин close f. Close f деп, мисалы биз ар бир файлдык өзгөрмөнү ачкан сайын, мисалы f, f1, f2 болушу мүмкүн. Ошол файлдардын бардыгын close менен жаап чыгышыбыз керек программанын аяк жагында. Файлды сактайт дагы, анан жап. Биздин учурда кирүү файл үчүн reset операторун колдонобуз. Ал эми жыйынтыкты чыгаруучу файлга rewrite командасын колдонобуз. Программага жазып алгандан кийин бизге белгилүү болгон read операторун колдонобуз. Read f1 a b деп жазып алабыз. f1 бул ошол биз маани кийирип аткан файлдын атын сөзсүз түрдө беришибиз керек. Андан кийин биз берүүчү маанилерди жазып алабыз. Мында f1 файлына a жана b деген эки өзгөрмө берилгенди түшүндүрөт. Программага өтө турган болсок, бул жерде бизде жөнөкөй программада 3 өзгөрмө жарыялап алганбыз. Эми текст менен иштеш үчүн ушул эле жерге өзгөрмө жарыялоочу бөлүккө 2 тексттик файлдык өзгөрмө жарыялап алабыз. Биздин учурда f1 жана f2 деген 2 тексттик файлдык өзгөрмө жарыялайбыз. Албетте булардын тиби текст болот. Мына ушундай 2 өзгөрмөнүн тиби менен көрсөтүп алдык. Эми программаны баштайбыз. Бул жерде өзгөрмөлөрдү жарыялап маанисин берерден мурда биз файлдык өзгөрмөлөрдү файл менен байланыштырып алышыбыз керек. Мисалы биз 2 файлдык өзгөрмө жарыяладык. Эми ушул 2 файлдык өзгөрмөнү input жана rest деген 2 файлдык программа менен байланыштырып алышыбыз керек. Файл менен башкача айтканда. Ал үчүн assign командасы колдонулат. Assign бизде мисалы f1 f1'ди биз input командасы, то есть input файлы менен байланыштырабыз. Input text файл болгон үчүн txt кеңейтилишинде. Ушуну эле көчүрүп алсак да болот. Бул f2 файл үчүн input эмес, бизде result жыйынтык деген түшүндүрөт. Андан кийин буларды 2 файлды өзгөрмөнү файлдар менен байланыштырып алдык. Эми биз кирүүчү файлын ачышыбыз керек. Кирүүчү файлды ачыш үчүн биз жогоруда айтып өттүк, reset командасы колдонулат деп. Reset
кашанын ичине кайсы файлды ачышыбыз керек, ошол көргөзүлөт. Биздин учурда кирүүчү файл катары F1 файлы колдонулат. Муну жазып алдык. Эми файлдарды киришибиз керек. То есть эми өзгөрмөлөргө маани беришибиз керек. Ал үчүн кайсы файл экенин баш жагына жазып алабыз. F1 файлына A жана B өзгөрмөсүнө маани беребиз. F1 файлында туруп. Кийинки аткарылыш ушул боюнча кете берет. Суммасын табыш керек. Эки сандын A жана B деген сан. Бул ушул боюнча калат. Мындан кийин эми ушул жыйынтыкты биз F2 файлына чыгарышыбыз керек. Результатына чыгарышыбыз керек. Ал үчүн биз бул жерге жыйынтыкты чыгаруу үчүн rewrite командасын колдонобуз деп айттык. Rewrite F2 деп жаза алабыз. Ал эми бул жерде бир аз өзгөртүү жүргүзөбүз. Write бизде жыйынтыкты экранга көргөзүп берет. Write len деп жазып алсак болот. Бул дегени ар бир маани жаңы жолчого жазылат деген түшүндүрөт. Len деген line деген түшүндүрөт. Len кайсыл файл экенин көргөзө алабыз. F2 файлына сумма жыйынтык чыгыш керек деген түшүндүрөт. Мынакей ушундай программа жазып алдык. Эми буларды бизде 2 файлдык өзгөрмө ачылгандыктан аларды сөзсүз түрдө эмне кылып алышыбыз керек? Туура жаап алышыбыз керек. Close командасын жардамында биринчи F2 файлын жаап алабыз. Андан кийин F1 файлын жаап алабыз. Ушундай. Аягында end оператору жазылат. Бул жерде иштетип көрүшүбүз керек. Иштетип көрүп өзүңүздөр көрүп тургандай, бул жерде биз файл папкасына сум файлды сактаганбыз. Бул жерде input тексттик файл ачылган. Бул жерге маани беребиз эми. Мисалы, A-га маани бере турганбыз. 10 дейли. 10. B-га 15 дейли. Арасында биз бир нече пробел койсок дагы, бир эле пробел катары эсептейт. Муну сактайбыз. Сохранить. Эми кайрадан программага киребиз дагы, программаны иштетип көрөбүз. Кайра. Иштетип көргөнүбүздө мынакей биздин папкада автоматтуу түрдө результат деген тексттик файл пайда болду жана жыйынтыгы ушул жакка чыкты автоматтуу түрдө. Демек, биз программаны файлдар менен иштедик. Бардык биз иштеп жаткан тексттик файлдар жана биз иштеп жаткан программа бир папкада сакталуусу керек. Ошондо гана биздин программа туура чыгат. Бүгүнкү өтүлгөн тема боюнча бир нече суроолор жана мисалдар силердин түшүнүүңөрдү текшерүү максатында. Биринчиси, файл канчага бөлүнөт? Экинчиси, файл эмне үчүн колдонулат? Файл менен иштөөчү саналуу командаларды түшүндүр. Y барабар x квадрат плюс a көбөйтүлгөн b жөнөкөй гана программасын файлдын жардамында иштегиле. Мына ушул 4 суроого кийинки сабактарда сөзсүз түрдө даярданып келебиз. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.